Salam dostlar. Biz bugünkü sabakты matematikaga aranamakçыбыз. Men sizlerge көрсөтүп беретгандай эле мурунтан ар бир предметтен тактап айтканда мурунку сабактарда географиядан телефон аркылуу географиядан кантип сабак өтсөк болот экенин көрсөткөнмүн. Кийин начальник класстарга көрсөткөнмүн. Кыргыз тил сабагынан кантип телефон аркылуу сабак өтүштү бир сыйра көрсөткөм. Ошондой эле телефондун экраны аркылуу телевизордон кантип сабак өткөндү, кантип улап сабак өткөндү, телефондун экраны аркылуу проекторго телефондун экранын беспроводной улап туруп кантип видеолорду өзүбүздүн предметке байланыштуу видеолорду кантип көрсөткөндү бир сыйра сиздерге көрсөткөм. Азыр эми илимдердин падышасы болгон математикадан телефон аркылуу сабак өтүштү көрсөтөлү. Телефон аркылуу өзүбүздүн чөнтөктөгү телефонду бардык сабактарга пайдалансак болот экен. Мына сан ариптештирүү жылында ошого окшогон эң жөнөкөй эле нерселерди, мисалы үчүн ушундай цифровизация, ушундай электрониканы пайдаланып, жөнөкөй эле нерселерди жакшы бир сабакка пайдалансак болот экен. Биз ойлогонбуз, телефонду только сүйлөшөбүз, анан видео көрөбүз. Жок, телефонду бардык предметке дагы сабак окуганы пайдалансак болот экен. Ал үчүн биз математиканы пайдаланыш үчүн кантебиз? Play Marketке киребиз дагы. Play Markeттен мен мурункусунда мындай буга чейин терип койдум да, мынау кадимгидей эле мынау жерге мынау поиск игры и приложения деген жерге алгебра деп жазабыз. Алгебра мен мурункусунда жазып койгом, ошон үчүн турат. Мына биринчисинде эң биринчиде мынанын бардыгы эле өз негизи алгебрага байланыштуу приложенияларда. Биринчисин көрөлү. Биринчисин фотоматч дейт. Бул деген сөз биз телефон аркылуу сүрөткө алабыз, ручка менен жазып алып деле алсак болот. Мынантип буну чыгарып берет бизге. Кайсыл жол менен кандай чыгарылганын полный көрсөтүп берет. Так, мисалы, ушуну установка кылалы. Практика жүзүндө көрөлү. Практика жүзүндө көрөлү дагы. Муну биз прямо азыр бир формула жазып алып, же болбосо бир эсеп жазып алып, ошону чыгартып көрөлү. Кандай болот экенин көрөлү. Так. Установка болуп атат. Скачать этилип болду, эми установка болуп атат. Азыр уже ачат. Менде азыр Кыргызстанда интернет жетиштүү эле болуп калды. Почти бардык эле жерде бар. Дээрлик бардык эле жерде болуп калды, азыр интернет жакшы эле болуп калды. Ошондуктан мен интернетим жок, мен андай нерселерди ача албайм деш бул болбойт. Так, мына эми ачты. Приложениябыз ачып баратат. Готовится дейт. Фотоматч готовится дейт. Русский язык. Поехали басабыз. Поехали. Учитесь пошаговым инструкциям. Поехали. Решите больше и используя умный калькулятор дейт. Бул жерде умный калькулятор дагы бар экен. Акылдуу калькулятор деген сөздө бул жерде мына крест эле басып коюп, бизге кереги жок. Регистрация кылбай эле коелу. Разрешить. Так. Эми биз мына блокнотту ачабыз дагы. Мына жерге мен бир мисал жазайын. Бул китептеги мисалдарды да окуса болот. Азыр немени коюп туруп, мен ручкамды ырастап алып бир мисал жазайын. Мен кандай мисал жазайын? Мисалы, x квадрат минус 6x плюс 5 деп көрөйүнчү, барабар 0 деп көрөйүн. Так. Бул жерде дагы мына кызыл кнопканы басып коям. Деп алды. Мынантип чыгарып берет.
Показать шаги по решению дейт. Орусча эми бизге начальный класстан баштап, биздин башталгыч класстан баштап бизди орусча үйрөткөндүктөн биз орусчаны жакшы эле билебиз деп ойлойм. Кыргызстанда бул орус тил бул татаал тил эмес, биз билебиз. Мынантип чыгат экен. Кантип чыгарылышы жөнүндө дагы бизге айтып берип атат. Так, бул түшүнүктүү. Демек, эми дагы бир эсеп чыгарып көрөлү. Дагы бир эсеп. Мисалы кандай эсеп? Мисалы мен логарифманы жазып коеюн. Мисалы логарифма 4 негизинде 4/1. Так. Көрөлү. По шагу решению. Мынантип бизге чыгарып берет экен. 4/1 бул 2-нин квадраты деген сөз экен. Эми кыскасы бардык эле эсепти, дээрлик бардык эсептерди чыгарсак болот экен. Эми кийинки немеге өтөлү. Бул эми телефонго мынантип түшүп калат да. Мына бул фото матч. Эгерде бизге мынтип чыкпай турган болсо, мына жерде калькулятор деген турат. Калькуляторду баса турган болсок, бул жерде бардыгы бар. Бул жерде интегралдан бери бар. Мынантип синус косинустун немеси бар. Бөлчөктөр бар. Ошол эле тамыр алдында же болбосо бөлчөктөр, пи, кыскасы бардык мүмкүнчүлүктөр бар экен. Калькулятор чыгарганда биз обычно баягындай немелерди биздин калькуляторлордо тамыр жок, же болбосо косинус, синус жок. Бул калькулятордо бардык тамыр алдында же болбосо бөлчөктүн бөлүмүндө кандай болгон, алымында кандай болгон, кыскасы ушул калькулятор бөлчөктүү теңнемелерди дагы чыгарганга жөндөмдүү келет. Так, эми экинчи көрөлү. Экинчи теория алгебра дейт. Теория алгебра деген бул ар бир немени, ар бир темада же болбосо математикада, мындайча тагыраак айтканда алгебрада чоң темаларда кандай формулалар бар экенин көрсөтүп кеткен. Муну дагы скачать этип көрөлү, кандай экенин көрөлү. Иш жүзүндө көрөлү. Так. Уже скачать этилип болду. Эми приложение установка болуп аткан кезде. Мына установка болду. Эми мына достор, алгебра боюнча формула дейт. Эми бизде көпчүлүк приложениялар орусча болгондуктан биз орусчада кыйналбайбыз деген ойдомун. Себеби мугалимдер орусчаны жакшы эле билет. В общем, кыргызстандыктарга, кыргыздарга башталгыч класстан орус тилде өткөндүктөн, бая айтып кеткендей, кыйналбайт деп ойлойм. Формула сокращенного умножения дейт. Бул көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун формулалары дегендей сөз. Эми орусча бардыгын түшүндүргөн, эми биз математиктер көргөндө эле билебиз. Эмне жөнүндө неме кетип атат экен. Квадратное уравнение дейт. Квадрат теңнемелер бул кандай болот? Бардыгынын формулалары бар. Андан кийин все формулы дейт. Все формулы справочный по математике дейт. И геометрия дейт. Ушул кызыгыраак окшойт. Кыскасы алгебра жана геометрия, в общем, бардык эле математикадан деги эле бардык предметтен азыркы телефондордон пайдалансак болот экен.
телефон чөнтөгүбүздө жүргөн кичинекей гана телефон бизге бардык предметти көтөрүп жүрөт экенбиз деген сөз. Ар бир предметти ачып пайдалансак болот. Ичинде ар бир предметке арналган немелер, приложениялар бар экен. Өзүбүздүн ар бир кесиптин ээси, ар бир предметтин мугалими өзүнө керектүү приложенияларды көчүрүп алса болот деп ойлойм. Мисалы, формула дейт. Биринчи эле алгебра, геометрия дейт. Мен алгебрасын көрөйүн. Алгебрасы. Свойство формула дейт. Свойство формула. Мына жерде бизге керектүү бардыгы жазылган экен. Квадратное уравнение дейт, свойство логарифма дейт, свойство корней дейт, свойство степеней дейт, Так, ушул жөнүндө, даража жөнүндө сөз болуп атат. Даража жөнүндө сөз болуп атат. Бул даражанын формулаларынын бардыгы мына жерде бар экен. Свойство корней, тамырдын немеси, формулалары. Бул жалаң гана бизге кайсыл эмне керек болсо, производная, туунду. Булар туундулар. Бизге азыркы справочниктердин же болбосо бир кандайдыр бир энциклопедиянын деле азыркы маалда өтө деле зарылчылыгы неме болбой калды. Определенный интеграл, аныкталган интеграл. Мисалы, Виеттин теоремасы бул неме боюнча, теңдемелер системасы боюнча Виеттин теоремасы. Свойство логарифмов дейт. Свойство логарифманын формулалары, же болбосо логарифманын касиеттери деп биз өтөбүз буларды. Так, бул алгебра боюнча болду. Эми геометрия боюнча өтөлү. Геометрия. Планиметрияда кандай? Ромбтун немеси, формуласы, айлананын формуласы жана башка ошол сыяктуу мына жерде турганын бардыгынын формуласы бар экен. Эми геометрия десек. Геометрия деп мына жерге поискке жазган болсок, мен геометрия мына немени, расчет и формула деген приложенияны жактырдым. Ушул мен өзүм дагы көбүнчө ушул менен колдоном. Мында геометриялык көп эле формуланы, дээрлик бардык эле немелерди, фигураларды эсептөөгө жөндөмдүү бул неме, бул приложение. Бул приложениянын ичинде периметри, аянты дегеле бардыгы, көлөмү бардыгын эсептегенге мүмкүнчүлүк бар экен. Мына уже азыр скачать этип атат. Буну биз көрө турган болсок, ачып көрө турган болсок, скачать этип болду, установка болуп атат. Установка болуп дагы болду гана. Эми ачылды. Так, мына түгүндөгү 2D деген сөз, мына 2D бассаң 3D болуп калат кайра. 2D деген сөз бул эки өлчөмдөгү, мындайча айтканда, эки өлчөмдөгү координаталар системасы, мындайча айтканда тегиздикте жаткан фигураларды көрсөтүп атат. Мисалы үчүн квадрат алалы, же болбосо мисалы мына параллелограммды алалы. Параллелограммды баса турган болсок, мынтип анча реклама чыгып калат. Буну жаап кое беребиз. Бул жерде параллелограмм дейт. Бул жерде биз А, Б жактары бар. Буну билебиз. H бийиктиги, диагоналдар карама-каршы бурчтарын туташтуу түзсүздүктөр. Мисалы үчүн Асы 34, Бсы 98 боло турган болсо, 98 боло турган болсо, анда бул жагы кандай болот деген сөз. Бийиктигин да бере турган болсок, анда значит бул жагы биринчи диагоналы бул болот экен, экинчи диагоналы бул болот экен. Бурчтарын сразу эле бул аянты, периметрин сразу эле эсептеп берип коет экен.
Мынал аянтынын формуласы, периметрдин формуласы, ар бир бурчтарынын формуласы жана башка ушул сыяктуу ушул параллелограммга тиешелүү биз окуп келген формулалардын баардыгы бул жерде бар экен. Мисалы мынал тик бурчтукта дейли, тик бурчтукта мисалы үчүн 43 десек, мынал б жагын 59 десек, анда диаметри 73,10 миңден 68 экен дагы. Анан мынал бурчтары жана аянты, периметри жана башка ушул сыяктуу эми 3D дейт. Бул стереометриядагы фигуралар, телолор, мындайча айтканда тегиздикке жатпаган мейкиндиктеги фигуралар, мейкиндиктеги телолор десек деле болот. Буга биз кубтуу же болбосо тик бурчтуу параллелепипедти, же болбосо параллелепипед, призма, пирамида, цилиндр, конус жана жок неме шар жана сфераны алсак болот. Так, эми биз кайсы эмнени алалы? Мисалы үчүн пирамиданы алалы. Ошол эле пирамиданы ала турган болсок, кээде мынтип рекламалар көрсөтөт. Буну крестти басып кое беребиз дагы. Бул пирамида. Объем дейт. Мисалы үчүн аны жазбай эле, мисалы үчүн мына немени мына жерде h бийиктигин берели 45, эми негизинин немесин берейин, аянтын берейин. Бул жерде сразу эле объемун чыгарып берип койду. Так. Мисалы, бурчтарын жазган болсок, 4 бурчтуу боло турган болсо, А жагы, бир жагы бул туура 4 бурчтуу деген сөз. Туура 4 бурчтуу деген сөз бардык 4 бурчу тең же болбосо 4 жагы тең, негизинин 4 жагы тең барабар деген сөз. Негизинин бир жагы 32 болсун, бийиктиги 87 болсун, сразу эле чыгарып берет. Көлөмү, аянты, бетинин аянты, негизинин аянты деп баардыгын чыгарып берет. Мына түгүндөгү формулалар. Ушинтип достор, математиканы дагы чөнтөгүбүздө неме кылсак, колдонсок болот экен. Бардык сабактын бардыгы өзүбүздүн чөнтөктө жүргөнүн билели дагы ушул телефондорду биз математикада дагы пайдалана билели. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Саламатта калыңыздар.